Ракетная опасность. Ракетная опасность. Ракетная опасность. Саламатсыздарбы? Учкунбек каналында жаңылыктар топтому. Россиянын 13 аймагында ракеталык коркунуч режими жарыяланды. 27 февралда жума күнү Россиянын кеминде 13 аймагында бир убакта ракеталык коркунуч режими киргизилди. Бул тууралуу The Moscow Times басылмасы жазды. Эскертүү берилген аймактардын көпчүлүгү Украина менен чек аралашпайт. Маалыматка ылайык коркунуч тууралуу Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Удмуртия, Пермь крайы, Самара, Ульяновск, Пенза, Саратов, Оренбург, Свердловск, Ростов жана Курск облустарынын бийликтери билдирүү тараткан. Айрым шаарларда коопсуздук чаралары күчөтүлүп, коомдук транспорттун кыймылы убактылуу токтотулган. Казан, Ижевск шаарларында жана Самарадагы Кромоч аэропортунда адамдар эвакуацияланган. Чувашия бийлиги алгач аймакка 2 ракета багытталганын кабарлап, бирөө атып түшүрүлгөнүн, экинчиси багытын өзгөрткөнүн билдирген. Бирок кийинчерээк бул маалымат такталбай, расмий түрдө четке кагылган. Ростов облусунун Таганрог шаарында ракетанын сыныктары түшүп, көп кабаттуу үйдүн балкону жарым-жартылай ураганы айтылды. Жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Учурда аймактарда кырдаал көзөмөлдөө экени белгиленүүдө. 27 февралга караган түнү Пакистан Кабул шаарына жана Афганистандын бир нече провинцияларына аба соккуларын жасады. Өлкөнүн коргоо министри Хаваджа Асиф чек арадагы бир нече айга созулган кагылышуулардан кийин кырдаал ачык согушка айланганын билдирди. Аскердик объектилерге сокку урулганы жана эки тараптан тең каза болгондор бар экени маалымдалууда. Талибан өкүлдөрү Дюрант сызыгы боюнча масштабтуу операция башталганын жарыялап, бир катар блокпосттор көзөмөлгө алынганын билдиришти. Тараптар жоготуулар боюнча ар кандай маалыматтарды келтиришүүдө. Аскерлердин каза болгону тастыкталды. Афганистан менен Пакистандын чек арасындагы абал өтө чыңалган бойдон калууда. Бишкекте көчөдөгү чатакта бир киши оор жаракат алып комага түштү. 12 февралдын таңында 102 кызматына шаардык клиникалык ооруканадан эркек киши башынан жаракат алып түшкөнүн билдиришкен. Текшерүүдө жаранды көчөдө чатакташа кеткен бейтааныш адамдар сабап, башына белгисиз буюм менен чаап салганы аныкталган. Кылмышка шектелип 35 жаштагы 3 киши кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Булак Спутник KG. Мамлекеттик думада бетти жапкан ар кандай кийимдерге тыюу салуу сунушталууда. Россияда бетти толугу менен жаап турган бардык кийимдерге, диний никаптардан тартып, кадимки шарфтарга чейин тыюу салуу сунушу көтөрүлдү. Өзгөчө учур катары жаман аба ырайы гана эске алынат. Эрежени бузгандарга 30 000 рубльга чейин айыппул салынары айтылууда. Боливиянын аскердик аба күчтөрүнүн учагы Эль-Альто шаарындагы эл көп жүргөн жолго кулап түштү. Жергиликтүү ЖМКлардын айтымында ал акча ташып бараткан. Аскерлер менен өрт өчүргүчтөр кырсык болгон жерге келип, акчаны алып кетүүгө аракет кылган адамдарды кубалаган. Кырсыктан 15 адам каза болуп, 28 жаракат алган. Боливиянын улуттук банкы акча ташып кеткен адамдарга кайрылып, каражат жүгүртүүгө кире элек банкноталар экенин эскертип, банктарга кайтарууну суранды. Булак Спутник KG. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салам десеңиздер, өзүнүн мекендештер көп жылдык тажрыйбасы бар, үйүңүздөрдөн алып кетет. Сиздер чалуу эле адрести айтасыздар. Бул жерде айына 4 жолу, 5 жолу Кыргызстанга отправка болот экен. Кече жакында кеттир, буюрса бүгүн эртең ушул жүктөр фурага жүктөлүп чыгат экен. Ушул Бактыбек агама кайрыласыздар, ишеничтүү көп жылдык тажрыйбасы бар. Көп жылдан бери биз дагы жүк салган үчүн атайын келип мекендештерге чагылдырып тартып берип атабыз. Группа контакттарына бөлүшүңүздөр. Кичине жүктөн баштап чоң жүккө чейин алып барышат. Ушундай холодильниктерди, ушундай айнектерди, көптөгөн көлөмдөгү жүктөрдү ишеничтүү аманатка кыянат кылбай жеткиришет. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение. Юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо.
страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238, байланыш номерлер +7926 826 0822, +7965 311 53 51, Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз шашылыңыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баса, бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген 10 тоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84.